Мугалимдердин кесиптик майрамына карата уюштурулган иш-чарага облус аймагындагы 500гө жакын мугалимдер келишти. Билим берүү тармагынын кызматкерлерине президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн ардак грамоталары жана ыраазычылык каттары тапшырылды. Талас билим берүү усулдук борбору ардак грамоталарды, ал эми жылдын мыкты мугалими жана жылдын мыкты тарбиячыларына атайын белектерди тапшырды. Мугалимдерибизге дем шык бериш үчүн облустук деңгээлде иш-чараны өтүп, мугалимдерибизге ардак грамоталарды, ошондой эле сыйлуу белектерибизди тапшырып турабыз. Ал эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле сентябрь айында жылдын мыкты мугалими жана жылдын мыкты тарбиячысы деген облустук кароо сынакты өткөнбүз. Ал жерден жалпы катышуучулар 25 мугалим 1-2, 3 орундарды алышкан, 11 мугалим биринчи орун алган. Ошол 11 мугалимге дагы өзгөчө белектер, сыйлыктар берилди. Республикага чыгып келген эки эжекебизге Ысык көлгө путевка берүүнү дагы сунуштап, ошол профсоюз менен сүйлөшүп, ал эжекелерибизге сыйлуу белектерден тышкары, ардак грамотадан тышкары дагы путевка алышты. Мугалимдердин кесиптик майрамына карата өткөрүлгөн майрамдык салтанат концерттик программа менен коштолду. Айжамал Байырбек кызы, Калмурат Мейманбеков, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Ахматова, Талас шаары.